Өчпөс полк жүрүшү Чүй облусунун Баян-Антоновка айылында дагы уланды. Колдоруна согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн кармаган 1000ге жакын адам айылдык мектептен баштап 1 чакырым жерде жөө басып өтүштү. Иш чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Айжан Омолдошова айтып берет. Колуна Тоочубай Малдыбаев деп жазылган сүрөттү кармаган Луиза жөө жүрүшкө чыга тургандардын катарына эртелеп келип турду. Себеби чоң тай атасынын эрдиктери тууралуу тай энесинен уккандан кийин анын согуш учурундагы көрсөткөн каармандыктары эч качан унутта калбаса дейт. Биздин чоң аталарыбыз жеңишти алып келбегенде бизде мындай жыргал жашоо болмок эмес. Чоң атамдын көзү өттү. Эми чоң атамдын көзүн эскерип биз 9-майга жылда басып турабыз. Алдыңкы катарда Кыргызстандын туусу менен аскердик оркестр, аны улай Афган согушунун ардагерлери. Анан барып аскердик форма кийинген жергиликтүү тургундар мындай салтанаттуу жөө жүрүш уюштурууну Баян-Антоновка айыл өкмөтү менен биргеликте мектеп окуучулары демилгелеп чыккан. Мына ушундай салтанаттуу жүрүшкө чыккандар бүгүнкү Баян-Антоновка айыл өкмөтүндөгү согуш ардагерлеринин үй бүлөлөрү, жакындары жана туугандары. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаганга карабай 500дөн ашык 1000ге жакын киши бүгүнкү салтанаттуу жүрүшкө чыгышты. Бүгүн салтанаттуу жүрүш Баян-Антоновка айылындагы мектептен башталган. 6-дан 11-класска чейин мектеп окуучулары тартылган иш-чара кан майданга аттанган аталардын каармандыктарына багышталды. Баштарына пилотка, окшош форма кийишкен балдардын колунда 1 айылдан чогуу согушка аттанган аталардын сүрөттөрү бар. Баян-Антоновкадан баардыгы болуп 300ге жакын адам майданга аттанса, алардын жарымы кайтпай калган. Второй Украинский фронт, 297-я Кировоградская дивизия. Григорий Хамов азыр айылдагы көзү тирүү калган 2 ардагердин бири. Таң атпай туруп күндүн бүркөк экенине карабай, кемпиринин балдарынын коштоосунда майрамга келген. Арадан 70 жылдан ашык убакыт өтсө дагы кандуу согуштун катаал күндөрүн унута элек. Я закончил училище, на фронт пошел командиром пулеметного взвода. В 43-м году, так? В 43-м. Кыргызстан улуу жеңишти камсыз кылган өзүнүн даңктуу уулдары менен дайым сыймыктанып келет. Тарыхка сар эсеп салсак, өлкөдө Советтер Союзунун 72 баатыры, даңк орденинин 22 толук кавалери чыккан. Алардын ар биринин эрдиги жөнүндө кеңири жазып, улуу журтка даңазалоо зарылдыгы турат. Жөө жүрүш айылдагы улуу жеңиштин урматына карата тургузулган эстеликтин жанынан аяктады. Аскерлердин согуштун ыкмаларын чагылдырган оюн зооктору менен коштолуп, соңунда эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Айжан Омолдошова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал.